Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, ийгиликтүү күн каалайбыз. Баткен телеканалында берүүлөрүн улантмакчы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, экранга жакын отуруңуздар. Биз болсо кызыктуу маегибизди баштайбыз. Анда эмесе бүгүн бизде конокто бүгүн биз атайын мына ушундай жакшы бир жаратылышта маек куралы деп атайын коногубузду чакыртып олтурган чагыбыз. Анда бизде конокто ким деп турган болсоңуз, тааныштырып кетейин. Жаш акын, Баткендин кулуну, Бишкектин тургуну Элеман Келдибеков. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, арбаңыздар. Башка жаңырдайт деп турсам, барпы чакылып создуго. Бир пас таңырдап таштадыңа, биягы кызык болдуго. Бир жүгүрүп жөнөйүн, бутум тийбей бутума. Өргө кетип өрчүгөн аң өнөр деген ушуда. Билбей турам не дештиңа, мана барпынын ургачысына. Айтканыңа карасам, айтканыңды санасам, алмаңдагы калбаптыр, өрүгүң дагы жалмаптыр. Ачуу эмне дегизбейт, ачкалык эмне жегизбейт. Алдындан элдең эркелеп, арбаланы дей берем. Өзүңүз жакшы билесиз, өрүк как деле жей берем. Алым кетип барат саңа, алма как деле жей берем. Баткенге кош келдиңиз. Рахмат. 2 жылдан бери келелегидем. Бүгүн биринчи келип, көп өзгөрүүлөр бар экен. Сүйүнүп турам. Ошол. Ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле мынакей Элеман Келдибеков деген ысым менен Баткендик акын өзүңүздөр жакшы көрүп, мынакей угуп, жакшы эле бир кулагыңыздарга аты сиңимдүү болуп калды болуш керек. Айтыштарда ушул Баткен диалекти менен ушундай бир жакшы айтышып, атаандаштарыны тамаша иретинде тамашага салып, кыскасы келген көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүп, мына ушундай бир акыркы учурда бир өзгөчө акындардын арасынан ушундай бир акын чыкты. Дал ушул акын менен болгон маегибизди сиздер Баткен телеканалынан көрө аласыздар. Андыктан алыстабаңыздар. Анда эмесе биз Элеман менен болгон маегибизди баштайлы. Элеман, биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө өзүң тууралуу бир аз маалымат берип айтып кетсең. Мен ушул эле сиздердин балаңыздар Баткендин областынын баласы болом. Лейлек районунун Маргун деген айылынан болом. Бүгүн сиздерге атайын келип олтурам. Сиздерге ушул эл менен саламдашып кетейин деп, атайын келип ушу сиздер менен бир маектешейин деп келдим. Буюрса, суроо сизден, жооп бериш бизден болот деп турабыз. Сөзсүз түрдө. Өзүңүз тууралуу эми ушул үй бүлөңүз тууралуу, бала чагыңыз кайсыл жерде өттү? Эми кыскача сиздин тарыхыңызга кайрылабыз. Ошол айтыңыз. Мен тарыхым аз эле, 25-тердемин азыр. Бала чагым ошол туулган айылымда эле Маргун айылында өткөн. Үй бүлөдө 6 бир тууганбыз. Мен эң кичине, 6-чысы болом, кенжетай болом. Ошол бала чагымда бир абам, 4 эжем бар, ошондо 6 болобуз. Ошентип бала чагым жакшы өткөн. Ушул чаңдарда ойноп, азыр ушул чаңдарга дагы келип, сагынып келип олтурам. Чаң көчөлөрүндө. Демек 2 жылдан бери алгачкы жолу Баткенге келишиңиз, Эми чыгармачылык жолдор болду, жеке иштерим болуп, 2 жыл келе албай калдым. Ошо сагынып келатам азыр. Кирип келдим. Айтышка кандай келип калдыңыз? Жана ошондой эле буга чейин эмне кылып жүрдүңүз? Дал ушул тууралуу сурайлы деп турабыз. Айтсаңыз, негизи эле бала чакта кандай бала элеңиз? Ушундай ырга жакын адамсыз беле же башка эле тармакта жүргөн адам элеңизби? Мен бала чакта 7-чи класстарга чейин шок бала элем. Анан 7, 8, 9да токтолдум. 10-11 класстан баштап айтыштарды уга баштадым. Ошондон башталды. Эмне себеп болду? Айтыштын калмады. Кадимки эле ал убакта интернет жок, телевизор себеп болот да. Телевизордон, радиодон угабыз. Ошонун кызыгуу күчөп кетип, анан ушул даражага жеттик го дейм. Элеман мырза, айтсаңыз, ушул 10-11 класстарда ушул акындардын айтыштарын угуп калып, анан ушундай бир сизге ой келди окшош керек, ушундай мен да акын болсом экен деп. Менде ой жаралатат, эмне үчүн ушундай акындардын айтыштарын угуп калдыңыз? Башка, мисалы, чыгармаларды уксаңыз болбойт беле деген ой. Эми азыркы жаштар 10-11 класста көп эле акынды эмес,
көбүнчө эле бир бийлей турган музыкаларга кызыгат да. Анан мен билбейм эмнегедир ушундай болуп акын болом деп ниет коюп, анан уга берчү дем, үйдөгүлөр дагы билет эле аны. Кайта эле бирөөнү бир айтышты эле бир 100 жолу, 200 жолу эле уга берет элем. Анан үйдөгүлөргө акын болом десем, сенин ата бабаң дагы акын болгон эмес деп айтып калат эле. Демек үйдөн эч ким жок мындай чыгармачылыкка жакын адамдар? Жок, үйдөн эч ким жок. Анан көбүнчө кимдин ушундай айтыштарын укчу элеңиз? Мен бул бир жакшы жерим, мындай бактылуу сезген жерим. Өзүм Элмирбек Иманалиевди кумир тутуп жүрүп, ошонун айтыштарын кайра угуп жүрүп, барып эле ошонун шакирти болуп калган жерим болду. Ушундай жашоодогу утуш десем болот. Эми келсеңиз ушул айтышка кандайча барып калдыңыз? Айтышка 2013-жылы бардым биринчи жолу. Барып эле кирип саламдаштым. Саламдашып, Элмирбек Иманалиев, Амантай Кутманалиев, Курсант Нурматов дегендер бар эле. Ошолордун элегинен өттүк. Ошолордун баардыгына жактым окшойт, анан өздөрүнө кабыл алды. Ошондон бери жүрөм десем болот. Бирок жакында эле көрүнө баштаганын себеби ал убакта жүрүп, кээде ишке кетип калып, кээде айылга кетип 1-2 жыл жүрүп калып, ушинтип толук өзүмдү арнаган жокмун да бул өнөргө. Анан 2 жыл болуп калды өзүмдү толук чыгармачылыкка баш отум менен кирип, анан башкаларын экинчи планга калтырып жүрөм азыр. Азыр ой болуп атат да, сиз мектепти бүтүп эле дароо эле акындыкка барып калдыңыз. Башка кесип тандабадыңызбы? Башка кесипте окуп аракет кылып көрдүк. Ал болбой калды эмес, ал шарттарга байланыштуу окуудан чыгарылдык, отчисление болдук дегендей. Бирок өз алдынча Элмирбек Иманалиев агайыбыздан, устатыбыздан билим алып келем. Бул устатым мен университеттерде көп окудум. Көп университеттерде окудум. Жөн Түрк лицей ушуларда да окуп көп жерди көрдүм да. 7-класстан үйдөн чыгып кеткен боюнча окууда жүрдүм. Ушулордун бир окуу жайындагы Элмирбек Иманалиевден бир күн алган сабагыма жетпейт. Ошон биринчи эгерде мындан кийин дагы жөн билим алыш оюмда бар, бирок экинчи планда да. Биринчи Элмирбек Иманалиевден. Дал ушул устатыңыздардын баягы акын келсе төкмө келсе төрбөшөт деген жакшы бир программасы эфирден да берилип жатты. Буга кандайча катышып калдыңыз? Буга кеч катышып калдым десем болот. Себеби мен айылда жүргөндө бир 2-3 жыл жүрүп калдым. Шаарга келбей айылда болуп, акындыктан бир аз алкыстап калганда телевизордон көрүп жүрдүк да. Көрүп жүрүп кызыгып, мен дагы кайра бардым ушул төкмө келсе төрбөшөт дегенге барып катыша баштадым. Ошондон кийин үзбөй катышып жүрдүм. Аны өзүңүздөр деле көрүп жүрөсүздөр. Анан ушул эң алгачкы жолу сахнага чыкканыңыз эсиңиздеби? Ким менен айтыштыңыз эле? 2014. Ким менен айтыштыңыз? Мирлан Алтымыш уулу деген акын менен айтышканмын. Ал бар, көрүп жүрөсүздөр. Өтө кызыктуу айтыш болгон, бирок комуз менен чыкканмын да. Баягы чапаным жок. Жөн. Азыр комуз десеңиз эске келип атат. Ушул азыр акындардын арасынан комузсуз жалгыз ырлаган сизсиз. Сизди ушул барпынын урпагы деп ушундай бир барпыга салыштырат. Өзгөчө окшоштугуңуз барбы? Албетте, анан окшоштугум болбосо ошентип урдайт белем. Барпыга салыштырганы бул ичкирик кыргыздардын обонуну акындар кээде аткарып жүрбөсө, бир аткарып жүрчү акын жок да. Ошон үчүн мен аткарып жүрдүм, аткарып жүрөм. Ушул обонго түшүп кетишиме Түгөлбай Казаковдун эмгеги чоң десем болот. Себеби ошто айтыш болгондо ушул жолго салып берген. Анан ушул сахнадагы өзгөчө формаңыз дагы баягы элди өзүнө тарттырат да. Мына Баткендин накта акыны ушул формасы менен чыгып атат. Форманы ким тандап берди? Форманы эч ким тандап берген жок, ал айылдан келген эле чапаным. Азыр деле Баткенде көчөдө эле кийип жүргөн көп го, ошол чапан. Негизи баягы сахнага чыккан инсандар ушул сахна формаларына өзгөчө көңүл буруп, өзгөчө баягы көп суммада акча топтоп, каражат кетирет да. Анан сиз айткандай эле айылда кийип жүргөн чапандар деп, анан ой барбы? Кийинки эми айтыштарда башка чапан менен чыгам, же болбосо бир дагы өзгөчөлүк киргизем деген ой барбы? Андай ой бар, бирок
Эми чапан десе эле сөзсүз кымбат чапан кийип чыгыш шарт эмес. Өзүмө жарашат, өзүмдүн чапаным. Бирок ошол эле чапанда башкачараак форма болушу мүмкүн. Анан бир аз баштагы топун өзгөртөм. Буюрса. Калпак кийесиз. Жок, топ эле. Топ. Бирок башкачараак кылып, анан чапан эле, бирок башкачараак. Сахнага чыкканда сиз көбүнчө ушу баткен диалеги менен айтышасыз да. Буга себеп эмне? Же баткендик болгонуңузга ушундай баткенче чыгайын деп ойлодуңузбу? Буга себебим баткенде төрөлүп, ушул тилде дегеним тилдин диалект тилинде сүйлөп калганыбызга себеп. Анан атайын жасап, атайын ушундай өзүмдү жиндиге салып ошентип ырдаган жокмун. Бул кандай болсом, кандай сүйлөсөм, ошондой ырдап атканым да бул эми. Эми андай сындар айтылат. Кээде окуп калам, кээде адамдар айтып калат. Адабий тилде ырдачы деп. Бул тил дагы адабий тилге, бул диалектилик, кыргыз тилин байытса байытат, бир мындай Кемчилиги жок. мындай азайтпайт да. Байытса байытат, бир зыяны жок да бул. Пайдасы бар. Себеби Манаста дала ушул биз колдонуп жүргөн эле сөздөрдүн баардыгы бар. Саякбай Манасчы Баткенде жашаган эмес да. Бул кыргыздын эле сөзү десек болот да ошондуктан. Анан ушул сиздин баягы Илзат Айдаркулова менен айтышкан айтышыңыз көбүнчө талкуу жаратып, мына соц тармакта YouTube каналында 1 миллиондон ашык адам көрүп, бир жакшы тамашалуу айтыш болду десек болот да. Andamese tuğandar aytıp sözdü jönöyün asılı vırday albaymın avayla vırdı tögöyün ısık söz ırgıt albaymın жылуу sözgö bölöyün men akımın degendir izat menen aytışata men dagı bir kol göröyün Betin pışkan örüktüy, kaşınızdı körgöndü, katıp kalam ölüktüy. Sençelik şirin emesta, şeker navat baldağı, sezimdi kozgu vırda sana, sekirip ketet çaldağı. Atırыңдын jıtında, aramat var izatcan, kirpigingdin tagida, karagat var izatcan. Körgön candı süydürgön sende keramet var izatcan. Irda samırlar sozulat, ırlargan ırlar koşulat. Şu yerden ele toktoyun o yerde cezdem oturat. Oy vale. İzzat, korkma. Kızıgay tuşkuruğa kızıl tilim gereğin Keldi Bekov elaman gevine cevap bereyin Komusu çok akın kananda komussuz ırdağı görey Ошол айтыш жөнүндө бир аз дагы өзүндү айтып кетсеңиз, кандайча сиз Илзат менен баягы бетме бет келип калдыңыз? Бул бардыгы эле ушул айтышты көп айтат, мен ага жолуккан адам элеби. Менимче ушул айтыштан кийин сиздин атыңыз бир аз болсо дагы көтөрүлдү окшош керек. Ооба. Ошондой да десек болот. Бул айтыш жөнүндө жолуккан эле адам айтат. Же ушул айтыш менен көп эстейт мени. Өрүккө калмак ак дегендей азыр өрүктүн алдында турабыз. Бул айтыш жөнүндө бул былтыр быйыл болду. Быйыл эле болуптур. Февралда болду айтыш. Февралда болду. Изат эже өзүнүн жеке концертин берди. Биз дагы барып катышуучу катары бардык эле. Мындай көрүү конок катары бардык эле. Ушу айтышып кеткенде эле башта мен тамашалап башта бердим эле. Изат эже да оңой акын эмес. Ошол тамаша менен жооп берип, кайра мен үстүнөн түшүп, ал мени кайра баса калып, ушинтип кызыктуу айтыш болушуна ошол Изат эженин да өзүнүн өнөрү меники экөөбүзгө биригип ушундай кызык айтыш жараттык десек болот. Буюрса жакшы болуп атат. Жакшы. Анан ушул жакында эле мына айтыштарда кечээ эле мына Казакстанга барып дагы 3-орунду алып камсытып келдиңиз. Соц тармактарда айтылып жүрөт, мына кыргыздарга дагы орун берилди депчи.
Буга чейин эч ким алган эмес бекен, сиз баары эле алып келдиңиз 3-орунду. Жок, эми буга чейин бизден көп эле акындар барат эле. Анан ала албай келип атты. Менен мурун эле Жеңишбек Жумакадыр агабыз барып келип бир аз анда окуган болсоңуздар керек, бир аз таарынычтар болуп кетти. Анан мен мунусунда чындап бир өзүмдү оюмду топтоп, өзүмдү таптап туруп бардым. Жакшы айтыш куруп бергенге аракет кылдым. Ал казак акында оңой эмес экен. Ошентип атып тартышып айтышып атып 12 акын катышты. Бир эле айлампа болду, бирок эрте 2-де башталган айтыш кечки 8ге чейин созулду да. 6 эле жуп 8ге чейин созулду. Бул айтышта убакыт чектелген жок. Ушул 40 мүнөт, 1 сааттай айтышып отурдук. Себеби бизде 20 мүнөт, 15 мүнөт эле айтышабыз да. Вау, берилет эле. Буларда чеги жок экен убакыттын. Ошол жеңгениге карап, балыга карап упай орундар чыкты. Баягы комуз менен чыккан акындар сөз таппай калган жерде комузун тырылдатып, баягы сөз тапканга чейин күйлөп турат эмеспи? Анан сиздики эми комузуңуз жок, сөз таппай, ой таппай калган мезгилде эмне кыласыз? Менде андай учур азыраак болгондугу үчүн дегенде канчалык созсо болот, ал аз эле созобун да, эми таза эле дей берсе эл деле тазап кетет. Бул Барп атабыздын арбагы мени колдоп атат десем болот. Ушундай жолду улантканым үчүн колдоп атса керек. Анан бул көбүрөөк жакшы ойлонгонум оюмдун тездиги, анан сөз тапкычтыгымдын дагы тездигинен бир аз ошондой стилде жүрөм, бирок кемчиликсиз болбойт. Бир аз такалып калган жерлерим бар. Бирок эми көп эмес, секунд такалып калам. Анан ушул жаштарга ушул акын болом деп эми азыр сизди көргөндөн кийин көп эле жаштар мындай акындыкка ооп кетат, ушундай акын болсом экен деп жаштардан көп угуп атабыз да. Ошолорго кандай бир жол көрсөтөт элеңиз? Кыйынчылыгы кандай, жеңилдиги бар? Жеңилдигини көрө элекмин али. Жеңилдигини бир картайганда көрөт окшойм. Буюрса ошондой кыйынчылыгы эми дайым изденип туруш керек. Акын болом дегендер. Акын болом дегендер акын болом деп эле ниет кылбай, биринчи төрөлүш керек акын болуп. Анан акын болот. Бирок төрөлүп эле калыш эмес, изденип, дайым изденүүнүн үстүндө болуш керек. Кыйынчылыгы эле ошол. Анан акын болуш үчүн көбүрөөк китеп окуш керекпи же башка дагы тармактан көбүрөөк баягы өзгө изденип табыш керекпи деген ой болот да. Ошо баягы сөздү сөзгө улап кетиш үчүн эмне кылыш керек? Сөздү сөзгө улап кетиш үчүн акын болуш керек. Анан ошол изденүүнүн жолуна китеп окуштар бардыгы кирет. Анан ушул алдыда барбы неме комуз менен эми кийинки айтыштарга комуз менен чыксам деген? 2020-жылга жеке концертимди берем. Ошондо бир комуз менен чыгам. Демек өзүңүздүн алгачкы жеке концерти? Алгачкы жеке концертимди. Борбор калада болот бул. Ооба, Борбор каладан мурун Баткенде бир берип кетип, Баткен элдин батасын алып кетип, анан ошону эле аз урзабай эле Борбор каланын филармониясында берем. Жакшы. Эми келиңиз келечекке кадам таштайлы. Азыр бойдоксуз, 25 жаштасыз. Качан бир башта эки кылам деген ой бар? Же ушул жеке концерт берип бүткөндөн кийин деген пландар барбы? Бул жөнүндө көп суроо берилет мага негизи. Азыр бойдокмун. Сүйлөшкөн кызым дагы жок азыр. Ушул өзүм оюмча. Анан ага чейин өтө эле бир күчтүү сүйүү келип калса, үйлөнүп албасам, жеке концертимдин эртеси күнү же бир күн алдыңбы ушул ошондо үйлөнөм. Демек концерттен бир күн алдың же бир күн кийин? Ашып кетсе 2 күн. Азыр жалпы көрүүчүлөр эми ошол күндү ниет менен күтүп атат. Эми соңку суроолордон болсун, сизге эми келечекте пландарыңыз тууралуу да айтыңызчы, кандай пландар бар? Келечекте пландарым концертиңизден сырткары дагы кандай пландар койдуңуз? Келечектен концертимден тышкары Баткен элине катта акын болсом дейм. Баткен эли сыймыктанган катта акын болсом деп план койдум. Жакшы, эң жакшы. Элеман мырза, жалпы биздин көрүүчүлөргө сизден эркин микрофон болсун. Биздин Баткен ТВнын көрүүчүлөрүнө ыраазычылыгымды билдирем. Мени колдоп, мени
ушундай ийгиликтериме сүйүнүп отурган баардык көрүүчүлөргө ыраазычылык билдирем. Себеби сыйлык меники, сыймык сиздердики. Мурун Баткендин эле элинин баласы болсом, азыр бүтүндөй кыргыз элинин баласы болуп отурам. Ушул да бизге чоң бакыт, анан чоң жоопкерчилик. Анда сизге чоң рахмат айтабыз. Аха. Мына ушундай бизге жок дебестен кызыктуу маек куруп бердиңиз. Жалпы биздин көрүүчүлөргө жакшы бир жакшы эфир болду десек жаңылышпайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде Баткен телеканалында конокто жаш акын Баткендин кулуну сиздердин алдыңыздарда Келдибеков Эламан мырза болуп кетти. Ал эми эфирди алып барган аты жөнүм Расул Акматов болду. Кайрадан Баткен телеканалында көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.